Ассаламу алейкум, амансыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Биздин YouTube каналда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге 13 февраль күнү Бишкек шаарында күтүлүп жаткан Super Wrestling 4 турниринин алкагында беттешке чыга турган кыргызстандык Олимпиада оюндарынын 2 жолку байге ээси Акжол Махмудовдун кезектеги беттеши тууралуу айтабыз. Бул жолу ал акыркы ирет ПВЛ турниринде жеңишти тарттырып жиберген Айк Мунацаканян менен кездешет. Келиңиздер, бул беттеш тууралуу кененирээк алдыда биздин канал менен калтырыңыздар. Переходи на ООО Комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсту кошуп ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО Комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. Super Wrestling 4 турнири Бишкек шаарында 13 февраль күнү өтөрү күтүлүүдө. Бул жолу аталган промоутердик компания өтө чоң масштабтагы турнир өткөрөөрүн өзүнүн расмий баракчасына жарыялады. Анда кеченин башкы беттешинде кыргызстандык белгилүү балбан, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, Олимпиада оюндарынын 2 жолку байге ээси Акжол Махмудов менен дүйнө чемпионатынын 2 жолку байге ээси, Европа чемпионаттарынын байге ээси Айк Мунацаканян беттешет. Бул 2 балбан былтыр эсиңиздерде болсо ноябрь айында Москва шаарында өткөн ПВЛ турниринин алкагында беттешип анда Акжол Махмудов акыркы секундаларда жеңишти тарттырып жиберген болчу. Эми өз үйүндө Акула Каймана сымдуу балбаныбыз кайрадан жеңишке жетип, жалпы көрөрмандарын кубантууга даярданып турган маалы. Бирок Айк Мунацаканян өтө күжүрмөн балбан экендигин буга чейинки беттештен көрсөткөн. Андыктан кандай болгон учурда дагы Акжол Махмудов бул беттешке олуттуу даярдыкта жана олуттуу психологиялык абалда келиши шарт. Бул беттештен сырткары Super Wrestling 4 турниринин алкагында өтө кызыктуу делинген эркин күрөш боюнча 4 салмакта дүйнөнүн эң күчтүү делинген балбандары катыша турган жаңы форматтагы турнир орун алат. Бул мелдеш жалпы кыргызстандыктардын, анын ичинде өзгөчө күрөш күйөрмандарынын эсинде көпкө сакталат деп айтсак жаңылган болбойбуз. Мелдеш өзүбүздө да айткандай 13 февраль күнү Бишкек шаарында жайгашкан Жаштык арена спорттук комплексинде орун алат. Башталышы 15:00. Урматтуу мекендештер, эмнеде биз күтүлүп жаткан бул мелдеште жалпы кыргызстандык балбандарга ийгилик каалайбыз. Анын ичинде кыргыз күрөшүнүн эң жарык жылдызы Акжол Махмудовдун дагы жеңишин күтөбүз. Буга чейин Айк Мунацаканян менен Махмудов жалпы 4 ирет беттешсе, анда 2 жолу Махмудов, 2 жолу Мунацаканян жеңишти илип кеткен болчу. Демек бул акыркы финалдык беттеш деп айтсак жаңылган болбойбуз. Достор, буйруса биздин каналдан бул беттеш тууралуу кененирээк айтып турууну улантабыз. Беттешти дагы толугу менен көрсөтүүгө аракетибизди жасайбыз. Андыктан каналга жазылыңыздар, видео жакса лайк баса кетиңиздер.